Кудайдын киндигинен түшсөңөр дагы бул силердин мамлекеттик кызмат. Бул жерде элдин жашоосун айтып атабыз. Мен өзүмдүн огородумду же болбосо сарайымды сурап аткан жокмун. Урматбек мырза, эмне болду? Урушкуңуз келип атабыз? Урушкум келген жок. Эмнеге? Мындай жакынакка кылып жооп берсеңиз, аял ызырынбастан. Нарын облусунун Актала районунда Тоолок-Молду айыл аймагында Нарын дарыясынын жээгинде элдин үлүш жери, сугат жерлери алынып калды да суу алып кетти. Былтырдан бери айтып келе атабыз. Аккыя, Көкчер айылдарында калктуу конуштарга суу ооп баратат. Буларга барып жеринен көрдү беле МЧС? Өзгөчө кырдаалдар министрлиги. Маалыматыңыздар барбы? Маалымат бар, мен былтыр өзүм барып көрүп кеткем. Тиешелүү иштер болот, но бирок азыр быйылкы жылга акча жээк бекемдөө боюнча жерде акча каражатыбыз жок. Урматбек мырза, акча каражатыңар жок болсо, былтыр барып көрүп кеткенде, ошол жерде жанагы айдоо сугат жерин билесиз да? Ошол мына быйылкы жылы жок калды да, ал жерде адамдар уже жер айдайбыз, эмне кылабыз деп кече биз жолугушууга барганда суроолорду берип атышат. Эмне кылабыз анан биз? Министрлик айдоо аянттарга жооп бербейт. Министрлик калктуу конуштарды коргойт. Калктуу конуштарды коргогонун билебиз. Анда Аккыя айылы боюнча маалыматыңыз барбы? Аккыя боюнча дагы маалыматым бар. Эмне болду? Эмне болот ошол? Тиешелүү чечимдер чыккан, каражат жок. Азыр быйылкы жылга Акталага каражат жок. Ошондо Акталада айылдар каражат жоктугунан улам калктуу конуштардагы Нарын дарыясынын жээгинде жайгашкан калктуу конуштар желип кете береби? Каражатка карата иш кылабыз да. Азыр ошол эки перспективдүү эң биринчи ошол эки коркунучта турган айылдарды коргоо боюнча иштерди алып барабыз. Урматбек мырза, эмне болду? Урушкуңуз келип атабыз? Урушкум келген жок. Эмнеге? Мындай жоопторуңуз мындай жок деп кесе эле айтып атасыңар да. Кесе айтпаганда кандай айтайын анан? Сизге мындай министрдин орун басары катары анда сиздер ошону карабайсыздарбы? Министрликпи? Караңыздар да сиздер. Карап атабыз. Караганда эмне жыйынтыкка келдиңиздер анда? Чечимдер чыккан. Эмне деген чечим чыкты эле? Көрсөтүңүзчү мага чечимиңизди. Кайсы чечим бар? Чечим бар, мониторингдин чечими бар, тиешелүү. Так айтып бериңизчи анда, кайсыл айылдар, канча калктуу конушта, канча үй, турак жай бүгүнкү күндө жараксыз абалга келди. Ошону айтыңыз. Кагаз жүзүндө мен сизге берем. Так. Жок, азыр жок бул маалыматыңыз. Азыр маалыматым жок алганча. Сиз урматтуу замминистр, бул жерге кандай маанайда келдиңиз, түшүнбөй атабыз. Жакшынакай эле жооп берип атам. Айтышкан жокмун, берген суроосуна жооп берип атам. Жакшынакай жооп бериңиз. Мындай жакынакка кылып жооп берсеңиз, аял ызырынбастан. Ызырынбай эле жооп берип атам. Жакшынакай жооп бербейсизби? Жакшынакай эле жооп берип Айтышып атам. атасыз да кайра депутат менен. Жакшынакай эле жооп берип атам. Айтышкан жокмун, берген суроосуна жооп берип атам. Жакшынакай жооп бериңиз. Меске дагы айтылып коеюн. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин орун басары. Кудайдын киндигинен түшсөңөр дагы бул силердин мамлекеттик кызмат. Бул жерде элдин жашоосун айтып атабыз. Мен өзүмдүн огородумду же болбосо сарайымды сурап аткан жокмун. Ошол жерде элдин баары сурап атат. Кандай кылабыз, эмне кылабыз? Анан жок. Мындай кылып атабыз, андай кылып атабыз. Анда чечимиңерди бербейсиңерби? Беребиз чечимди. Сиз антип мени кекетпей эле коюңуз, Кудайдын бир жеринен түшкөн депчи. Макулбу? Нормалдуу сүйлөңүз. Сиз президенттин өкүлү. Эмне болуп атасыз? Бул маселе боюнча. Бул маселе боюнча эми министрдин орун басары сиз мындай этиканы караңыз, анчалык алынбагыла. Сиз кызыксыз го, эмне бул жерге айтышкан? Сизге эмне суроо бергенге болбойбу? Жок, суроо бергенге болбойбу? Жооп берип атасыз, биз дагы ошонун жоопту жакшыраак алалы деп атабыз. Элдин суроосун жакшыраак жооп берип койгула. Микрофонго айтыңыз. Микрофон бериле. Мен ошону жооп берип атам, мен ошол жерге. Тилемизбей мен так жооп берип атам. Могу багыт боюнча моундай иштер жүргүзүлгөн, моундай чечимдер кабыл алган. Каражат жок деп.
Быйылкы жылга болобу каражат? Каралдыбы 25ке? 25ке ошону айтып атпаймынбы? Тиешелүү каражаттардын бардыгы объектилерге бекилип калган. Ал жерге каражат бөлүнгөн жок деп мен бир нече жолу айттым го сизге. Каражат бөлүнгөн каражаттар өтө кооптуу жерлерге бөлүнгөнбү же кайсыл жерлерге бөлүнгөнү тууралуу маалыматыңыз барбы? Анда айтып бериңизчи. Маалыматым бар. Мына быйылкы жылга деп мына сиздердин чечимиңиздер менен 2024 жылды 9 октябрдагы 24-15-7 токтомунун аткарылышы тууралуу мына тиешелүү азыр бизге Чуу дарыясына 200 миллион акча каражаты бөлүнүш керек эле. Бүгүнкү күндө азыркы учурда мына 83.600 миллион сом каралды Чуу дарыясынын бекемдөө боюнча. Ал жерде биз быйылкы жылга деп 5 участокты бергенбиз. Мына Алабин району Васильевка айылындагы 27-2 мамычасы, жана ошондой эле 74-чү чек ара мамычасы, Алабин районунун Октябрь айылындагы Чуу дарыясынын жээгин бекемдөө 108-чи участокта, Сокулук районунун Камышановка айылындагы караштуу 165-чи тилке, ошондой эле Сокулук районунун Төмөнкү Чуу айылындагы 05-07 тилкеси, Сокулук районунун Төмөнкү Чуу айылындагы 05-39 тилкеси келген. Андан тышкары, эгер ошол эки сиздердин токтомуңуздардын негизинде 300 миллион акча каражаты быйылкы жылга каралыш керек болчу. Именно могу эки суунун жээктерин бекемдөө боюнча. Эгер ошол эки толугу менен бөлүнүп берилсе, дагы 100 миллион сом акча каражаты каралыш керек быйылкы жылга. Андан Ош облусунун Араван району Тепе Коргон айылында 315 метр суу жээгин бекемдөө Араван сайда. Андан тышкары Жалал Абадта Сузак районунун Карадария айылындагы 220 метр Карадария участогунда. Андан тышкары Баткен облусунун Баткен районунун Төрткүл айыл округундагы 193 метр Сок дарыясынын жээгин бекемдөө боюнча иштер. Жана ошондой эле Талас облусунун Манас районунун Үч Коргон айылындагы Үч Коргон айылынын жээгин бекемдөө боюнча 355 метр сметалык баасы 32 миллион сомдун акча каражаты аны сарпталды деп турат. Ушул багыттар боюнча азыр биз ишти алып барышыбыз керек. Жана силердин бекитилген токтомдо ылайык акча каражаты тиешелүү министрликтен бөлүнүп берилсе. 24-жылы канча каражат кетти? 24 жылы biz 82 milyon 600 bin som akça karajatına biz tiyешелүү iş çaralarda жүргүздүк. Бұл Чуу дарыясына гана 2194 метр жээгин бекемдөө жана 305 шпора куруу боюнча. Болгону мына токтомго ылайык 2024 жылы 82,6 миллион акча каражат бөлүнүп берилди. 24 жылга, 25 жылгачы? 25 жылга канча сурап атасыңар? 25 жылга жалпы жонунан биз сурап атабыз 229 миллион 798 миң 716 сом. Учурда бөлүнгөнү мына 83,6 миллион, анын 20 миллиону гана бүгүнкү күндө ачылып турат. Азыр биз бул боюнча ошол эки Чуу дарыясында Аламидин районуна, ошондой эле Сокулук районунун Камышановка айылына, ошондой эле Сокулук районунун Төмөнкү Чүй айылына бөлүнүү боюнча иштерди алып барып атабыз. Ошондо жанагы биз айткан Актала районундагы Нарын дарыясынын ооп кетиши боюнча компенсациялар кандай болот? Төлөнөбү, төлөнбөйбү? Эмне болот? Не кылса болот алар? Компенсациялар эгер бүгүнкү күндө жанагы страховкага коюлган үйлөр болсо төлөнүп берилет компенсация. Канча үй бар сиздердин ошол Аккаяда барып көрүп келдим деп атпайбыз биз? Көрүп келсеңиз, бүгүнкү күндө жараксыз болуп калган канча үй бар экен? Ал жерде азыр менин маалыматым жок ал боюнча. Көрүп келдим деп атпайбыз биз? Көрүп келген мен так маалыматым жок, ошон үчүн так айтайын. Көңүл бурбайсыңар да, көңүл бурбай атасыңар да, анан келип кыйкырып атасыңар. Биз ошонун баарын тилемизбей айтып атабыз депчи. Тилемизмек турмак, көңүл бурбай да атасыңар да. Ал Акталадагы Кыргызстан территориясына кирген район.
Көңүл буруп эле Ал жакта дагы кимдир бирөөлөрдүн бала чакасы менен, үй бүлөсү менен жашап аткан адамдар туурабы? эң туура. Анан неге мындай кайдыгерлик менен карап атасыздар? Мына канча үй бар экенин билбей атпайсызбыз? Канча үй, канча калктуу конуш, айыл мен айылды сурап атам, макул, жерди билбейт экенсиз. Сиздерге карабайт экен. Ошол Көкчар айылындагы айылда канча адам бүгүнкү күндө үй жайы жараксыз абалга келип атканы тууралуу МЧС билбесе, бүт баарында бар деп атасыңар. Материалдабыз бар, бирок акча жок деп атасыз. А жерде авариялык бүгүнкү күндө урап калып турган үй жок а жерде. Жокпу? Жок үй. Элдер калп айтып атабы анан? Тиешелүү а жерде мониторинг иштери жүргүзүлгөн. Мен дагы бир жолу кайталап коеюн. Мен так маалыматты сизге кагаз жүзүндө берейин. Мен так маалыматты азыр билгим келип атат да, сизденчи жок эменин министрдин орун басары катары. Азыр менин жанымда ал маалымат жок. Кайсы жердин маалыматын ала келгенсиз? Азыр сиз макул 24 жылы ушул суу жээктер, дарыянын жээктери алынып кетиптир да. Ошондо канча калктуу конуш жабыркады анда? Калктуу конуш жабыркаган жер барбы? Сиздердин бекиген токтом боюнча бул жерде жээк эрозиялары гана. А жерде калктуу конуштар жок. Калктуу конуштар жок. 82 мына 24 жылга бекилген жана 82 миллион 600 миллион сом. Ал только ошол эки Чуу дарыясынын жээгин бекемдөө боюнча жээк эрозияларын бекемдөө. Ал жерде калктуу конуш жок. Ошол Нарын дарыясы боюнча эле сурайынчы мен кайра. Нарын дарыясынын жээгинде алдын алуу боюнча биз алдын алышыбыз керек да, туурабы? Негизги маселе алдын алуу. Эң туура. Дагы канча объект бар алдын ала турган? Ал жерде дагы Акталага кире бериште дагы бир чоң участокты көрүп келдик биз. Мен өзүм барып былтыр жерине барып көрүп келгем. Ал жерде дагы ошол эки мен айылдын атын унутуп калдым азыр. Ал жерде чынында Акталанын кире беришинде кайсы жерде айыл? Кайсы кире бериши? Актал чаттабы же наркы Баятовдун центрин айтып атасыз, барып келген болсоңуз. Кайсы жери? Мен айылдын атын унутуп калдым. Жок, кайсыл мындай демесин айтсаңыз, сиз баргансыз да, кыдырып келдиңиз окшойт, Ооба, кыдырып келгем. Кайсыл жеринде? Район центриндабы же үгүт жагын айтып атасызбы? Айылдан жок, айылга кирбей нары оң жак төбөстөй чыгып кеткендечи. Ошону жазып алган эмес белеңиз? Ошо айылдын атын эми эсимен чыгарып ийдим. Ошончо барып кыдырып келгенден кийин ошол алдын ала боюнча, камкордук көрүү боюнча, алдын алуу боюнча бүгүнкү күндө иш жүргүзүлүп атабы? Ошол сиз көргөн жанагы мыякка кирип кеткен айылды. Ошо мыякка кирип кеткен айыл боюнча тиешелүү иштер жүргүзүлдү. Мониторингдин чечимдери чыккан. Жергиликтүү бийликке дагы тиешелүү райондук мамлекеттик администрацияга да тиешелүү предписаниялар берилген ошол боюнча тиешелүү иштерди жүргүзүү боюнча. Нарын дарыясы өзүңүз билесиз, ошол оң тарабына ооп кетип бараткан өтө чоң эрозиялар пайда болуп баратат. Көргөнсүз да аны? Көргөм. Ошонун башына буруу нугун өзгөртүү боюнча канча акча керектелет деп чечим бар сиздерде, мындай смета барбы? Азыр мен эми калп айткандай болбойм, ошол эки тиешелүү мониторингдин чечими бар. Аны мен сизге ошол кат жүзүндө беремин. Жок, канча каражат бөлүнөт деген мындай чечим бар. Так жок да жооп жокпу? Так мынча деген жокпу? Азыр эсимде жок мен канча каражат. Анан эсиңизде жок болсо эмнеге күпүлдөп атасыз анан баятан бери? Мен бир эле жерди сурап атам, Нарынды эле. Мына акча каражаты канчага курулат? Дагы макул мага акча жок деп атасыңар. Акча жок болсо, Урматбек мырза, акча жок болсо, жок дегенде ошол Нарын дарыясынын желип бараткан жактарына моонча акча керектелет деген бир смета жокпу? Жок болуп атпайбы ошол? Мирлан мырза, бар. Тиешелүү айтып атам го мен сизге, тиешелүү чечимдер бар. Эми ошо кана чечимдериңизди көрсөтүңүз, же суммасын айтып койбойсузбу? Атпаймынбы? Сизге кат жүзүндө берейин. Ошондо гана көрөсүз. Мен азыр мисалы мен билгим келип атат эми, кат жүзүндө да берип койгула. Бирок министрдин орун басары дайыма даяр болуш керек деп ойлойм. Урматтуу төрөгө, урматтуу депутаттар, өзүңүздөр көрүп атасыздар. Биз бүгүн ушул маселе, экинчи маселени карап аткан мезгилибизде депутаттар толук кандуу жооп алыштары керек деп ойлойм да мен. Толук кандуу жооп алыш керек.
анан кат түрүндө берем, мен айтып атпаймынбы, ана мен эмне кылып атам деген сыяктуу нерселер бул жооп эмес. Жооп эмес, канааттандырарлык жооп болбой атат да. Биз могул өзгөчө кырдаалдар министрлигинин ишмердүүлүгү боюнча чечимге киргизип, ошол дарыялардын жээктерине канча акчага корогондугу тууралуу жана 25-жылга иш планы тууралуу өзүнчө угуу өткөрсөк жакшы болчу да экен. Мен сунуштулат элем да ушуну. Дарыялар боюнча кийинки жыйынга ушул кайра толук кандуу даярданып келишсин. Мен бул суроолорго канааттанган жокмун. Бул суроолорго берилген жооп эмес деп эсептейм. Рахмат. Каралган маселе боюнча ана бүгүнкү Мен азыр бияка айтып атам, депутаттарга айтып атам. Рахмат сизге. Сизге сөз берилген жок. Сиз бүгүн сунуш берип атасызбы? Кийинкиге даярданып келүү боюнча да? Урматтуу депутаттар кандай дейсиздер? Кароо токтотулуп, кийинки отурумга калтыруу боюнча сунуш берем. Ошону колдоп берсеңиздер. Экинчи, Эрнис мырза, сиз өкмөттүн өкүлүсүз, президенттин өкүлүсүз, катышып атасыз. Бул жер жогорку кеңеш, элдин өкүлдөрүнөн шайланып келген депутаттар отурат. Аткаруу бийлигиндеги министрлер жана министрдин орун басарлары отурат. Бирок кызматтык этика боюнча Шамыркановго маселе болушу керек деп ойлойм. Бул нерсе жөнөкөй нерсе эмес. Эгерде кандайдыр бир туура эмес суроо же кекетүү мокотуу болгон болсо, анда бүгүнкү жыйындын стенограммасынан кайра карап чыккыла. Атайын провокация кылып берилген суроого өтө текеберлик менен жооп берген, текеберчиликти боюнча кызматтык абалынан так суроого жоопту өтө одоно жана орой берилгендиги үчүн мен талап кылам, суранам, сиз өкмөттүк саатыңызга киргизип карап берүүңүздү. Рахмат. Урматтуу президенттин өкүлү, урматтуу министр, жыйынга ар дайым даярданып келиш керек. Мен сиздерге канча жолу айтам да. Андан кийин урматтуу зам министр, сизге эч ким сөз берген жок. Сиз ар дайым ушундайсызбы же бүгүн атайын ушундай кылып атасызбы мындай? уруксатпы? Сиз жок, сизге азыр уруксат берген жок, просто сиз даярданып келиңиз. Мына депутаттан сунуш чыгып атат. Андан кийин мындай жана болбош керек. Туурабы? Сиз депутат, сизге эл шайлаган депутат суроо берип атат. Сиз жакынакай жооп бериңиз. Сизге кыйкырган жок, башка кылган жок. Сиз бул жакка эми мейли, азыр сөз көбөйүп кетти да, ошондуктан азыр айта турган сөздөр айтылды. Сизге сөз берилген жок. Урматтуу депутаттарына сунуш чыгып атат, чтобы кийинки калтыруу боюнча. Урматтуу министр, Урматтуу Азат Окуз, кечиресиздер, Мирлан мырза. Эми бул азыркы бул окуя бул биздин күн тартипке жана 10 сентябрда чечимге тиешеси жок да. Бизде мен баяндамамды бердим. Маалыматтардын баарын бергенге даярбыз. Алардын комиссия жумушун улантып атат. Сиздер берген тапшырманы биз аткаруудабыз. Анын жыйынтыгы боюнча эме кылабыз. Мен ушуну карап бүгүн бир снятие кылып койсок деген үмүт менен келдик эле да, даярданып. Эми мындай болду, эми өзүңөр көрдүңүздөр да. Мына көп болуңуздар, ошондуктан так даярданып билген гана жетекчилер келсин бүгүнкү күндө жооп берип. Биз тараптан барып, кыдырып, көрүп, анан ошону айта албай аткандан кийин зачем бул жерде айтыш керек бар. Ошондуктан урматтуу депутаттар, мен сунушту добушка коем. Кийин качан добуш бериңиздер. Макул, каршы жок, чечим кабыл алынды. Чакырылгандар бара берсеңиздер болот бул маселе боюнча.